дайыны жок ойлорго батуу. Исламда дайыны жок ойго батуу дагы керек болсо, эмне бул зыян болуп эсептелет. Эртең эмне болот? Эртең кара нан жейм, жактан жеймби? Эртең мен тыштап кетеби же мен ушу менен жашап каламбы? Эртең эле деп берет го. Эртең эмне кыласың башың ооруп? Кереги жок нерсе менен. Эми субханалла тигинин мага зыяны тиеби же пайдасы тиеби? Бул машинени субханалла эртең бузулуп калабы же бузулуп калбайбы? Мен эртең двух комнатный үйдө жашайм же одна комнатада өмүр өтүп кетемби? Бул пайдасы жок, кереги жок ойлор. Ойлонуу дагы субханалла өзүңө зыян бере турган жерге чекке алып барат. Шайтан шек салат. Аллах ошон үчүн Куранда айтат. Неге күмөндүн кээ күнөө деген. Шек саноо субханалла өтө бир чоң. Эми аалымдар мунун жолун таап коюшкан.